Мен Шабалатов Бекали. Ал жерге барбай эле кой, алдап атышат сени ким апармак эле деп көптөгөн ошондой сөздөрдү айтышты. Бирок мен айттым да, мени эмнеге апарышпасын? Мен деле ошолордой адаммын го, мен деле колумдан келет керек болсо деп аларга баягы каршы чыктым да мен деле. Ошол айылдагы балдар көбүнчө баягы бизден эч нерсе чыкпайт дешет да. Бирок ошолорго мен үнүм жеткизе алсам айтам да, ааламга жол айылдан башталат депчи. Баягы жүрөгүмдө эмне болсо ошону айта алам да ошол деңгээлде. Ошол айдиянын мага көптөгөн баягы жакшылыктары болду, баягы алган маалыматтарымчы. Мен ошону ошондой кыла алам деген баягы ой жүгүртөм да. Ошон үчүн балдар ата-энелерине баягы оюңду эле кеңири айтыша албайт да. Менин оюмча ата-эне балдар менен как дос катары болуш керек да. Чтоб балдар ата-энелерине ар бир сырын айта алсын. Мен атым Жунсалиева Айзада. Эл эмне дейт деп жашаганды мен жаман көрөм. Эл эмне десе дей берсин, элдердин оозунда элек жок. Бул жашоо меники, мен каалагандай жашайм деп айттым да. Анан айтсам, алар ошол сөздөрдөн кийин кичине мага ишенип, поддержка берип, бийлегениме каршы болбой калышты. Банковское дело болуп, бир банкты управлять этип, ошол акимге даже керек болсо президентке чейин барып, ошол мектебибизге айылга жаңы мектеп куруп берүүгө жардам бергим келет. Мен туура айтканда, биринчи жолу Айдияга келе электе мен вообще айыл өкмөткө кирип көрбөптүрмүн да. Өткөндө Айдиядан чыгалы 4 күндүк буткемптен кийин айыл өкмөткө бардым. Биринчи жолу кирип айыл өкмөттө депутаттар менен отурдум. Анан алар дагы жаштарды укту да. Ага чейин мындай болуп көргөн эмес болчумун. Депутаттар волнение болду, толкундандым. Мен азыр не деп сүйлөсөм күлүшөбү же туура кабыл алабы депчи. Бирок алар туура эле кабыл алып, бизди колдоп бергенге аракет кылышты. Мурда Айдияга келгенге чейин бирөө сүйлөп баштаганда эле жок, ал туура эмес деп туруп, алдын оюн бөлүп, ушундай кылчу экенмин да, аз ойлоп көрсөмчү. Эң биринчиси мен бирөөнүн оюн угуп, өзүмдүн оюмду туура жеткизгенди үйрөндүм. Ата-энелерге айтарым, эл эмне дейт дебей эле кыздарыңарды, уулдарыңарды мындай чет жакка окутуп, билимдүү кылсаңар жакшы болот эле да. 9 бүтүп Москвага айдабай, анан кийин кыздар 9 бүткөндөн үйдө отуруп, 18ден чыккандан кийин күйөөгө бербей элечи. Мен ошо таптакыр каршымын да. Эл эмне дейт? 23кө чыкканда кызың турмушка чыгып болсо, кызым сен тийбейсиңби дейт. Ал кыздын көңүлү барбы же жокпу, ата-энесинен неме кылбайт да, түшүнбөйт. Мен ошого айтарым, эл эмне дейт деп эле жашабай, өзүбүздүн бул жашоо бир жолу келет да, ошолдо өзүбүзгө мындай ыңгайлуу болуп, өзүбүз мындай өкүнбөй турган иштер менен жашап кетели деп айтат элем. Менин аты жөнүм Шабданова Исуу. Келечекте кыялым мен мыкты кардиохирург болгум келет. Жана мен көптөгөн мындай жаш куурамдай адамдарга жардам берүүнүчү. Анын өзүмчө баягы досторум менен биригип, баягы медик досторум болом деген көп да. Ошого баягы чоң клиника ачып, элдерге жардам берели деген максат кыялдарыбыз бар. Долбоор жазып аларга кайрылдык. Кайрылганда силер кичинекейсиңер го деген кээде сөздөр да болду да. Бирок ага карабай, бизге баягы бюджет бөлүнгөндө биз ушунчалык сүйүндүк да, значит биздин колубуздан бир нерсе келет экен да деп. Ошондо айыл өкмөт биз дагы жардам берди да. Мени колдогон адамдарга ошол мени сүйүнүп кетем да, мен да ушундай кичинекей мындай көбүнчө мен шылдап калышат да, сен кичинекейсиң го депчи. Боюң да кичинекей, акылың жет да ошого деп. Ошондо мен сүйлөгөндө таң калып, мен караганда ушуну ичимден сүйлөнөм да, значит менден да пайда чыгат экен го деп. Мындай кыз баланы мындай сен кызсың деп тим коюшат да. Сен сүйлөй эле койчу деп. Анан долбоорго чыккандан кийин мен түшүндүм да, мен үнүмдү жашырбашым керек экен, ар дайым туура жана чындыкты сүйлөшүм керек экен. Ошон үчүн мен ошо каалайт элем да, дагы бир жолучу эч качан баягы кызбы, эркек балабы мындай бөлбөсүн да, эркек бала алдыда турат, кыз бала алдыда турат депчи. Как будто биздин мусор катары сезгендер көп да. Ошого өтө кат мындай жүрөгүм ооруп кетет да. Ушунчалык жүрөгүм ооругандан аларга бакырып урушуп берем да. Ошо даже биздин класста дагы ошондой балдар болгон үчүн мен жүрөгүм ооруп, алар менен күндө күрөшө берем да. Сен мени эмнеге андай көрөсүң, сен менин кимимсиң деп бакырып урушуп кете берем. Ошон үчүн айтарым, эч ким кыз баланы ылдый же өзүнөн кем сезбесин. Алдай кыз бала бул эне, келечектеги жакшы аял жана мыкты адам боло алат. Менин атым Мадина. Бул проектке катышып баштаганда мен өзүмө ишеничим жогорулады. Ишенип мен буну кыла алат экем депчи.
буну кылат экем, менин колуман келет. Мен чоңойгондо өзү профессия стоматолог болгум келет. Ойлойм ушу ар бир бала өзүнүн ата-энеси менен болуш керек да. Анткени никто не заменит любовь мамы и папы, да? Вообще өтө кыйын депчи ата-энесизчи. Ушундай сезимдер көп болуп, сагыныч болгон. Мындай неуверенность көп болот да, ата-эне жанында эмес болсо. Мигрант болуп кеткенден көрүп, жакшы бир профессия алып, өзүбүздүн өлкөбүзгө да салым кошобуз. Мен кийин ушинтип клиникаларды ачып, ушу мигранттардын санын кичине болсо дагы ушундай азайткым келет да. Мен көп эле угам да, баягы 11-чи класс бүтүп Москвага кетем деп ушундай айтып калышат да биздин мектептегилер. Ушундай окуучуларга дагы айтарым, эч кандай мигрант болом деген ой болбош керек эч кимдечи. Мен атым Бекбол. Мен Айдияга келгенден мурун мен фобиям бар болчу. Сценаларга чыккандан, мындай аудитория менен байланышкандан абдан корчумун. Бизнесмен болгум келет. Кыргызстандын чыгарган мындай не только башка өлкөлөргө барып торговля кылгым келбейт, ушу именно Кыргызстандын ичинде за границага өзүмдүн товарларымды, производстволорумду чыгаргым келет, Кыргызстандын атын чыгарып. Ата-энелер менен мындай балдардын байланышы аз да, мындай түшүндүрүү, өзүнүн оюн түшүндүрө албайт ата-энелерге, өзүнүн оюн жеткире албайт, неден да алар убакыт. Бирок азыр биз деле түшүнүп койсо болот, бир жаштар өсүп келе атабыз. Биздин мындай биздин оюбуз бөлөк, биздин направлениябыз бөлөк, биздин түшүнүгүбүз бөлөк. Бизге мисалы пранк же социальный эксперимент тартып алса, бизге ал нормальный көрүнөт, ата-энелерге ойлошу мүмкүн да, бул эмне, бул адамдарга ушундай тамашалап аткан, ал жаманго өзүнүн жолу менен кете берүү иши менен алар түшүнбөйт. Аларды ата-энелерди ушундайларга көндүрүп, мындай секин аралаштырып болсо, видео көрсөтүп койсо болот, ушундай пранктарды көрүп коюң деп. Өзүнөн кийин убакыт сайын өзүң деле байкайсың жаап баштаган, анан кийин өзүң деле тартып берсең болот деп ойлойм. Аларга башкалар совет берет элем, силер ата-энеңерге ушуну өзүңөр каалаган нерсени секинден баштап азыртадан кеч боло электе өзүңөрдүн деятельностьуңарды кандай кылгыңар келгенин ошону түшүндүргүлө деп ойлойм да. Оюңар туура түшүндүрүп айтып, кичине өзүң түшүндүрө берсең, кийин ошо деле сенин оюңду түшүнүп калат да. Өзүңөрдүн каалаган профессияны тандагыла, ойлонгула, күндө ойлонгула, мына келечекте эмне болгум келет, кааласаң түнү менен ойлонуп чыккыла, ушундай эртең эмне кылам, күндө план составлять эткенди үйрөнгүлө, дайыма түнү менен ойлонуп чыккыла, мен ушундай кылгым келет, ушундай эртең эмне кылсам болот, эртеңки күндү кантип өткөрсөм болот, мен ушундай болгум келет. Бул цель койгула, башына цель койгула, цель коймойнчо эч нерсе жетпейсиң.